Берекелүү жана жагымдуу жолугушууга кош келиңиз. Аллахтан бул көзүрмемдерди кыяматтагы таразанын оң чөйчөгүндөгү өзү ыраазы болгон иштердин арасында кылуусун сурайм. Бул Монголдор баянынын 4-бөлүмү. Өткөн бөлүгүндө биз монголдордун ислам дүйнөсүнүн бир канча бөлүгүн басып алганына күбө болгонбуз. Бухара менен Самарканд шаарларынын кулаганын көргөнбүз. Ислам дүйнөсүнүн чыгышындагы эң чоң аймак болгон Хорезм жана Хорасанды басып алуу үчүн кандай мукаатчылыктарга барганын билдик. Чыңгызхандын Афганистандын түндүгүндөгү Балх шаарын курчоого алып, анан Балх тургундары менен убадалашкан жерине келгенбиз. Ал келишимде Балх эли Чыңгызханга башка ислам шаарларын багынтканга жардам берсе, анда аларга Чыңгызхан тараптан кол тийбестик берилмегиле. Ошентип, андан кийинки биринчи шаар Мерв шаары болду. Мерв шаары мусулмандардын эң чоң шаарларынан эле. Ошону менен бирге Мерв шаарынын калкынын көбөйүү жана өнүгүү мүмкүнчүлүгү эбегейсиз болчу. Ошол мезгилде Мерв шаарынын калкынын саны 900 миңге чукул эле. 900 миң деген санды элестетип көргүлө. Миллион жашоочусу бар шаар деген бул ошол мезгилдеги өтө чоң шаар болгон. Таң калыштуу агайын туугандар. Бирок Балхтын эли Чыңгызхандын сунушуна макул болду. Жана Мерв шаарына болгон баскынчылыкта алар Чыңгызхан тарабында болуп, аларга жардам берип жатышты. Бул адамдын акылын айран кыла турган нерсе. Биз угуп алып таң калып жатабыз. Ошентсе да баарыбыз бул нерсеге жакындан көз жүгүртүп карап, ойлонуп көрөйлү. Ооба, ошол мезгилдин үгүтчүлөрү менен кошоматчылары бул ишти көпчүлүк калкка ошол мезгилдин эң чоң күчү менен түзүлгөн биримдик деп, жана ушундай биримдикке жетишкен элдин башкаруучуларынын акылман чечимдери эң туура деп көрсөтүшкөн. Анан ислам күчтөрү, мусулман аскерий топтору Монгол татар армиясынын катарына бул аймактын тынчтыгын сактоо үчүн кошулуп, аймактагы мусулман шаарларынан көрсөтүлүп жаткан ар кандай каршылыктарды, көтөрүлүштөрдү, алардын диний же кошуналык же тууганчылык байланыштары барына карабай, токтотуу үчүн иш-аракеттерди алып барат деп маалымдашты. Балх шаарынын элин мына ушундай алдашты. Мына ошентип Балх эли жана Балх аскерлери монгол татарларга кошулуп Мерв шаарына жүрүшкө чыгышты. Бул Афганистандын түндүгү, урматтуу агайын туугандар. Эгер силер бул нерселерди өтө таң каларлык десеңер, анда 2002 жылкы Афганистандагы болгон окуяларды эстейли. Болгону 20 жыл алдын болгон окуя. Ошондо да Афганистандын түндүгүндөгү жашоочулары Кабулду алууга жардам беришкен. Биз мунун баардыгына күбө болгонбуз, көзүбүз менен көргөнбүз. Тилекке каршы бир да ислам армиясы кыймылдап койгон эмес. Ошентип монгол татарлардын чоң кошууну даңктуу Мерв шаарына жүрүш кылды. Бул кошуунга Чыңгызхандын баласы кол башчылык кылды. Мервдин жашоочулары коргонобуз деп чечишти. Булар монголдорго каршылык кылабыз деген биринчи шаар эле. Анткени монгол татарлар берген убадаларын аткарбаганын баары түшүнүп калышкан болчу. Ошентип Мерв шаарынан 200 миң аскер монголдорго каршы чыгышты. Эскерте кетчү нерсе, бул 200 миң аскердин согуш жөнүндө эч кандай түшүнүгү жок болчу. Себеби Мерв шаарында кесипкөй аскердик бөлүк болгон эмес эле. Биз 3-чү кысымда айткандай, Хорезм шах жеңилгенден кийин эле баардык аскерлери чегинишип, кээ бирлери аскерден качып кетишкен. Ушундай абал баардык жерлерде болгон. Кесипкөй армия ушинтип чачырап жок болгон эле. А карапайым адамдар согушка катышышып, колдорунан келгенин кылып жатышты. А монгол татар армиясы тартиби күчтүү, согушуу ыкмаларын жакшы өздөштүргөн, Кытай менен ислам дүйнөсүнүн чыгышындагы узакка созулган согуштарда такшалган, тажрыйбалуу аскерлер болчу. Шаар ичинде 700, шаар сыртында 200 миң адам. Монголдор болсо согуштук эң жөнөкөй жазгырма ыкмага салып, калп эле 200 миң аскерден жеңилип качкан болуп, акырындап чегинип отурушкан. Аны билбеген мусулмандар кууп жөнөшкөндө буктурмада турган монгол аскерлери 200 миң адамды курчоого алышкан. Анан эч кимди калтырбай толук кырып салышты. Мындайды элестетүү да кыйын. Эч кимди бир да тирүү жан калтырбай кырып салышты. Бул кыргынды биз билген Ибн Ал-Асыр өзүнө таандык ызалануу жана кайгыруу менен мынтип жазат. Мусулмандар көпкө чейин баскынчылыкка чыдашты. Андан кийинки таң калыштуу сөздөргө кулак салгыла. Монгол татарлар жеңилүү эмне экенин билишпейт. Монгол татар сөздүгүндө жеңилүү деген сөз жок дейт.
Ibn al-Asirдин айтуусунда мусулман дүйнөсү мына ушундай эле ислам дүйнөсүнүн толук жеңилгенин сүрөттөйт. Мер шаарына болгон биринчи эле чабуулда 200 000 адам шейит болду. Чыңгызхандын баласы Мер шаарын курчоого алды. Мер шаары чоң жана бийик дубал менен курчалган шаар болчу. Убакытты өткөрбөй Мер шаарынын акимине кат жолдоду. Ал катта шаар акими эли менен кошо чыгып багынып берсе, аман калтыраарын убада кылды. Ушуну менен 3-чү жолу убада кылып жатат. Жана биз ойлогондой эле ал өз убадасын аткарбайт. А шаар акими болсо адамдарды тирүү сактап калгысы келип, орун басарлары, кызматчылары жана шаардын бай көпөстөрү менен Чыңгызхандын баласын жоон топ болуп тосуп чыгышты. Качан алар монголдордун ортосуна кирери менен алардын баарына кишен салып туткундап алышты. Анан аларга шаардагы усталардын, өнөрлүү адамдардын тизмесин түзүүгө буйрук берди. Анан байлардын да тизмесин түзүштү. Ошентип 2 узун тизме түзүлдү. Биринде жалаң усталар менен аркандай кесиптин ээлери, а экинчиси болсо жалаң Мер шаарынын байларынын тизмеси. Чындыгында Мер шаары ислам дүйнөсүндөгү өнөр жайы, кол өнөрчүлүгү жана башка кесиптердин эң өнүккөн шаарларынын бири болуп эсептелчү. Андан кийин Мер шаары дарбазаларын ачууга мажбур болду. Чыңгызхандын баласы шаардан тизме менен өнөрлүү усталарды таап, аларды монгол талааларындагы ордого иштетүү үчүн айдады. А байларды болсо, качан алар баардык байлыктарын бекиткен жерлерин көрсөтүп бергиче кыйноого алышты. Андан кийин монгол аскерлери шаарды талоонго алышты. Алар көздөрүнө көрүнгөн нерселерди талап жатышты. Жада калса мүрзөлөрдү аңтарышты. Мер шаарынын мурунку башкаруучуларынын мүрзөлөрүн аңтарып, алар менен кандайдыр бир байлык кошо көмүлгөнбү деп издеп жатышты. Акырында Мер шаарын жер менен жексен кылып тегиздөөгө жардык чыгарды. Ойлонуп көргүлөчү. Мер шаарында канча адам өлтүрүлдү дейсиңер? 200 000 аскер кеткенден кийин шаарда 700 000 адам калган болчу. Монголдор баардык тургундарды акыркы адам калганга чейин кырып салышкан эле. Шаарда бир да мусулман калбады. Баардык эркектерди, баардык аялдарды, баардык жаш балдарды кырып салышкан болчу. Бул окуя биз уккан тарыхтын эң жийиркеничтүү окуясы. Жыйынтыктап айтканда, бир нече күндүн ичинде бир эле шаарда 900 000 мусулманды кырып салышты. 200 000 шаарга кире беришти, 700 000 шаардын ичинде. Дүйнө элинин тарыхында бул бир кулак укпаган нерсе болчу. Ошентип бул шаар ислам дүйнөсүнөн эле эмес, бүткүл дүйнөнүн картасынан да жок болуп кетти. Илгери жомок ысмал даңазалуу чоң Мер шаары болгон экен. Жана ушул окуядан кийин тарых барактарынан Мер шаары жөнүндө бир да кабар таппайбыз. Мына бул картаны азыр карасаңар, бир дагы Мер деген сөз таппайсыңар. Бул шаарды жер жүзүнөн өчүрүп салышты. Андан ары карай ошол тегеректеги шаарларга жөнөштү. Ошентип Найсапур шаарына бет алышты. Найсапур да чоң шаар болчу. Бул жерде да Мердин окуясын кайталашты. Чыңгызхандын баласы өлүктөрдүн да баштарын алганга буйрук берген экен. Монгол татарлар өтө көп байлыкка ээ болушкан. Себеби бул аймактын экономикалык абалы өтө өнүккөн болчу. Алар алдарынын жетишинче байлык тоноп алышкандан кийин алып кете албай калгандарын өттөп жиберишкен. Алар өздөрүнөн кийинки шаарларда эч кандай тирүү жан калтыргылары келишкен эмес. Алар тоодой болгон жибек кездемелерди талап алышкан. А эгер алдары келбей калса, өрттөп салышчу. Мындай талоончулукту адамзат тарыхы билген эмес. Алар Хорасан аймагын басып алышкандан кийин Хорезм аймагына өтүштү. Хорезмдин жүрөгү болгон Үргөнч шаарын ала албай 7 ай бою курчоого алышты. Үргөнчтүн тургундарынын монголдорго каршылык кылууга күчтөрү жок болчу. Себеби шаарда Хорезм шахтын аскерлери жок болчу. Анткени алар Чилдей тарап качып кетишкен эле. Ошону менен бирге эле элдер шаар дарбазасын да ачып бере алышпайт эле. Дарбазаны ачышса эле монгол аскерлерине каршылык көрсөтө алышпастарын да билишчү. Ошентип шаардыктар 7 ай бою монгол аскерлери Үргөнчтүн чебин кулатып шаарга киргенге чейин эч нерсе кыла алышпады. Качан монголдор шаарга кирери менен кандуу кармаш кайрадан башталып кетти. Көпчүлүк адамдар ороолорго, жашыруун жайларга, мүрзөлөргө, үйлөрдүн астыларына бекинип калышты. Иши кылып ким эмне тапса ошого бекинип жатышты. А монголдор болсо Аму дарыянын тосуп турган суу тосмосун Үргөнчкө жакын жерден жарып жиберишти. Аму дарыянын суусу Үргөнчтү сел болуп каптап кетти. Шаар толук суу астында калды. Бул окуяны Ибн ал-Асир мындай баяндайт. Ким кылыч менен урандыдан өлбөсө, ал селден агып өлдү дейт. Шаар жок болду, анын тарыхы өчтү.
Бул биз сөз кылып жаткан окуялар тарыхтын кээ бир гана саптары. Биз аны да толук эмес, үстүртөн, жалпылап айтып жатабыз. Ошентип бул окуялар монгол татарлардын ислам жерлерине кылган баскынчылык тарыхынын үзүндүлөрү эле. Дагы бир маани бере турган нерсе, бул окуялардын бардыгы бир жыл ичинде, хижраттын 617 жылы болуп өттү. Андан кийин монгол татарлар Афганистанга бет алышты. Биз Афганистандын түндүгүндөгү Балх шаары жөнүндө сөз кылганбыз. Эми монголдор андан ары түштүктү көздөй анын борборуна бара жатышты. Бул чөлкөмдү Хорезм шахтын тун баласы Жалалуддин башкарчу. Жалалуддин атанын уулу эле. Ал айланасындагы болуп жаткан окуяларды көрүп, атасынын мурунку бийлигин, мамлекеттин кайра кайтарып алууну эңсөөчү. Ошентип ал монгол татар аскерлерине каршылык көрсөткөнү кошуун жыйнады. Ал Афганистандагы болгон аскерлерин жана ар кай жерде качып жүргөн Хорезм аскерлерин кошуп 60 000 аскер топтоду. Анан да ага түрктөрдөн Сайфуддин Бурак аттуу башкаруучу 30 000 такшалган аскери менен келип кошулду. 30 000 түрк аскери мусулмандардын эң тажрыйбалуу, согуштук даярдыгы эң мыкты аскерлери болчу. Анан да буларга Гераттын башкаруучусу Мелик хан келип кошулду. Герат шаарына болгон монгол татарлардын чабуулунда Мелик хан өзүнүн аскерлерин тобу менен качып кеткен болчу. Эми алар Жалалуддинге келип кошулушту. Ошентип Жалалуддин ар жерде бөлүнүп чачылган аскерлерин жыйнап, кадыресе кошуун топтоду. Балк шаарына жайгашты. Балк шаары Газнинин жанындагы шаар эле. Газни шаары Газни аймагынын борбору болчу. Ошентип ал монгол татарларды ошол жерден тосмой болду. Көп күттүрбөй алар да келишти. Чыңгыз хан бул кошуунду да теңсинбей, Афганистандын катаал, бийик тоолуу аймагын эске албай, өзүнүн кошуунунун бир бөлүгүн гана жөнөттү. Ушул жерде Жалалуддин менен монгол татарлардын ортосунда үрөй учурган салгылашуу болду. Жана биринчи жолу мусулмандар жеңишке жетишти. Ислам армиясы мусулмандардын биригүүсүнүн натыйжасында жеңишке жетишти. Герат, түрктөр, Газнинин жана безип жүрүшкөн Хорезмдин аскерлери биригишти. Мындай биримдиктин натыйжасы өзүн күттүргөн жок. Чындыгында мурунку шаарлардын ортосунда мындай биримдик болгон эмес. А бул биригүү убактылуу болсо да өз жемишин берди. Мусулмандар монгол татарларды кыйрата чаап жеңишке жетишти. Бул жеңилүү монголдордун мусулман жергесиндеги алгачкы жеңилүүсү эле. Монголдордун өлгөндөн калганы Чыңгыз ханга качып келишти. Чыңгыз ханды мусулмандардын арасында ага каршылык көрсөтө турган адамдардын калгандыгы абдан таң калтырды. Чыңгыз хан аларга каршы дагы бир кошуун чыгарды. Бул жолкусунда ал ошол аймактын борбору болгон Кабулга карай жөнөттү. Чындыгында Кабул аймагы Гиндукуш тоо кыркаларынын койнунда, жолдору өтө татаал болгон, табиятты чындап катаал аймакта жайгашкан эле. Жалалуддин дагы аскерлерин жыйнады жана бул жолу дагы монголдордун үстүнөн жеңишке жетишти. Ушул жерде биз жараткан Аллах мусулман өлкөлөрүн кыйын кезеңден эми чыгарат окшойт деп айтканы да калдык эле. Бирок ушул экинчи салгылашууда бир өтө коркунучтуу окуя жүз берди. Бул салгылашууда мусулмандар монголдордун эсепсиз байлыктарын колго түшүрүп алышты. Бир караганда бул иште эч кандай жамандык деле көрүнбөйт. Эмне болуптур? Мусулмандар эмне олжа алса болбойт бекен? Ушуга да корко турган нерсеби? Дешибиз мүмкүн. Ооба урматтуу агайын туугандар, бул абдан коркунучтуу нерсе. Коркунуч мусулмандардын дүйнө менен байлыктын азгырыгына кабылганында болчу. Качан монгол татарлар өмүрлөрүнө коркунуч жаралып жеңиле баштаганда, болгон байлык мүлктөрүн таштай салышып, жеңил желпи аттар менен качып жөнөштү. А мусулман аскерлери тиги дүйнө мүлктү көргөндө ошолорго ийгилик кылгылары келишти. Ошентип мусулмандардын арасында олжо үчүн талаш чыгып чабыша кетишти. Мусулманга дүйнө үчүн сөз эмес, муштум менен да эмес, кылыч көтөрүп салгылаша кетишти. Ушуну кантип акыл көтөрөт? Монгол татарлар бир нече кадам арыда турса, мусулмандар бири-бири менен дүйнө үчүн кантип согушушат? Ооба урматтуу агайын туугандар, дүйнө байлыгы зыяндуу жана ойрон кылуучу нерсе. Аллахтын пайгамбары адамзаттын эң жакшысы, үммөттүн эң жакшыларына, өзүнүн сахабаларына мындай дейт: Аллахка ант, мен силер үчүн кедейликтен коркпоймун. Эгер силер өмүр бою кедей болуп жашап өтсөңөр да, мындан эч кандай жамандык жок. Мен силерге бүт дүйнөнүн байлыктары ачылат деп коркомун.
Силерге чейинки элдерге келгенде байлык келгенде, ушунун айынан бири-бириң менен алар атааңдашкандай атааңдаша баштайсыңар. Пайгамбарыбыз бул хадисинде Кабул жергесинде жүз берген окуянын дал өзүн айтып жаткандай. Бири-бириң менен алар атааңдашкандай атааңдашасыңар дейт. Анан ушул нерсе аларды ойрон кылгандай, силерди да ойрон кылат дейт. Бул олжо талашууда түрктөрдүн аскер башчысы Сайфуддин Бугурактын бир тууганы өлтүрүлөт. Ушундай окуя болуп кеткенден кийин ачууга алдырган Сайфуддин өзүнүн 30 000 тандалма аскерлери менен согуш талаасын таштап Жалалуддинден бөлүнүп кетти. Жалалуддин деле өтө акылмандуулугу менен айырмаланган, же дини үчүн күрөшкөн адам эмес эле. Ал деле өз кызыкчылыгын көздөгөн, атасынын мамлекетин болгон мүлктөрү менен кайтарып алсам деп жүргөн болчу. Мусулмандардын абалы Жалалуддинди кызыктырган деле эмес. Абал өтө коркунучтуу болчу, урматтуу агайын туугандар. Өлүм алдындагы акыркы жандалбас эле. Алардын бул биригиши убактылуу жана дүйнө мүлктөрүн жана өз кызыкчыларын сактап калуу үчүн болгон эле. Дүйнө кызыкчылыгы үчүн топтолгон армия болчу. Менин урматтууларым, бул армия акырет жашоо үчүн күрөшкөн эмес. Мындай аскерлер бир же бир нече салгылашууларда жеңишке жетишсе дагы, жыйынтыгында баары бир жеңилмек. Биз да кез-кезде динсиз, акыретти ойлобогон армияларга өтө чоң үмүттөрдү артабыз. Жаннаттан үмүт кылбаган, тозок отунан, ааламдардын жаратуучусунан коркпогон, чоң күнөөлөрдү жана кылмыштарды жасашкан аскерлерге санынын көптүгүнө, куралдарынын жана даярдыктарынын күчтүүлүгүнө карап үмүт артып калабыз. Бирок Аллахтын жер үстүндөгү жолдору башкалар менен алмашкыс жана башкача болуп өзгөрбөс болот. Урматтуу достор, жараткан Аллах Куранда: "Эй ыймандуулар, эгер силер Аллахка жардам берсеңер, ал да силерге жардам берет жана силердин кадамыңарды бекем кылат" дейт. Ал эми бул дүйнөнүн пайдасын көздөгөн аскерлерге эч качан жараткандын жардамы болбойт. Сайфуддин Бугурак 30 000 аскердин салгылашуудан четтетти. Жалалуддин аны монголдор менен акыркы салгылашууга көндүрө албай койду. Аны бул дүйнөнүн байлыктарын бөлгөндө куржарак калтырышты деп, мусулмандарга жардам бербей өз аскерлерин алып кетип калды. Анын бул кылганы Жалалуддин башчылык кылган армияны солк эттерди. Бүткүл аскерлердин согушууга болгон кайраттары сынып, эрктери майтарылды. Себеби булар мусулмандардын эң күчтүү аскерлери болчу. Бул жолкусунда Чыңгызхан өзү келди. Буга чейин ал 2 кошуун жөнөткөн болчу. Анын кошуундарын талкалагандарды өз көзү менен көргөнү келди. Ошентип Жалалуддин Чыңгызхандын өзү келе жаткан угаар замат кудум атасынын кылганын кылды. Ал бир шаардан экинчисине качып отурду. Аны менен кошо аскерлери жана карапайым элдер да качып жөнөштү. Аллахтан башка күч кубаттын ээси жок. Афганистанды баштан аяк жана Пакистандын түштүгүн кесип өтүп, ал Инд дарыясына жетип келди. Инд дарыясы Хорезм мамлекети менен Индияны бөлүп турчу. Биз мурунку серияларында Индиядагы гуриттер менен Хорезм шахтын ортосундагы каршылыктарды айтканбыз. Ошого карабай Жалалуддин гуриттердин султанаты монголдорго караганда жакшыраак деп чечти. Ошентип Инд дарыясынан кечүү издеп жатышканда Чыңгызхан жетип келди. Дарыяны кечип өткөнгө үлгүрбөй калышты. Ошол жерде айгышкан салгылашуу болду. Бул салгылашууда Чыңгызхан ислам армиясын толугу менен талкалады. Дарыянын үстүндө алыстан бир кеме көрүндү. Ошол кеме менен Жалалуддин өз жанын куткарып кетти. Жалгыз жанын куткарды. Жада калса үй бүлөсүн да ала албады. Ал да атасынын кылганын кайталап жатты. Атасы элин таштап Каспийге кире качса, Жалалуддин Инд дарыясы менен Индияга кире качты. Монгол татарлар анын үй бүлөсүн туткундашты, балдарын өлтүрүштү, анын байлыктарын олжолоп алышты. Субханаллах, урматтуу агайындар, тарых кайталанып жатты. Жалалуддин жана анын атасы жасаган ишти андан кийинки көптөгөн ошолорго окшогон мамлекет башкаруучулар кайталаган. Мунун баары келип эле ушундай мамлекет башкаруучуларын шайлаган, ошолорго ыраазы болгон карапайым мусулмандар үчүн жана жалпы үммөттүн жашоосундагы оор сыноо болуп жатты. Хорезм шахтын уулу Жалалуддин качкандан кийин мусулмандар эмне кылышты деп ойлойсуңар? Жана башкаруучусу эч кандай көзөмөлү, эч кандай каршылыгы жок калган ислам жергесинин учу кыйры көрүнбөгөн кең мейкиндигинде монгол татарлар эмне кылышты?
Алардын кандай иштерди кылышкандыктарын Аллах насип этсе, кийинки серияларынан угабыз. Кемчилдиксиз аруу Аллахтан анын жолдорун туура түшүнүүнү, бизди пайдалуу нерсеге үйрөтүүсүн жана үйрөткөн нерсесин бизге пайдалуу кылуусун сураймын. Мындайды бир гана ал кыла алат жана ал баардык нерсенин эгеси. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.